YouTube продюсери. Ооба, туура эле уктуңуздар. Жөнөкөй инфо продюсер эмес, а кадимкидей YouTube продюсери. Бул YouTube продюсер деген кандай кесип? Ошол кесипти үйрөтө турган жаңы биз модулдан кошуп атабыз. VIP жана премиум тарифине мына ошол жаңы кесип кошулат. Кыргызстанда азыркы учурда мына ошол нерсе аябай актуалдуу болууда, бирок эч кандай кадр жок. Чынында кадр жок, анткени аны окуткан адам жок. Мен албетте YouTube'ду алгачкылардан болуп окуткан адам катары мына ошол кесипти дагы биринчилерден болуп окутуп баштайм. Башкача айтканда, сиз курска келдиңиз, VIP тарифин же премиум тарифин сатып алдыңыз жана анын ичинде YouTube продюсер кесибине дагы ээ болуп чыгып атасыз. Эми сиз башка адамдардын каналын башкарып, ал жакта өзүңүздүн бир команданын мүчөсү бөлүгү катары боло аласыз. Ал жактан дагы жакшы кирешеңизди, жакшы айлыгыңызды ала аласыз. Азыркы күндө продюсерлик деген өтө мааниге ээ. Анткени YouTube каналды адамдар өздөрү жалгыз алып барса, анда кыйроого дуушар болот. Сөзсүз түрдө YouTube каналды алып барууда, эгерде сиз командаңыз болсо өтө жакшы. Бул мен американский каналды айтпай элем. Эгерде сиздин кыргыз каналыңыз болсо, кыргызча мисалы психология боюнча, же өнүгүү өсүгүү, же дагы башка кызыктуу темадагы өзүңүздүн контентиңиз болсо. Буга чейинки мен сабакта көрсөткөн нерселер, жалпы эле биздин курсубуз американский зарубежный YouTube'га арналат. Жүзүңүздү көрсөтпөйсүз, сүйлөбөйсүз, камерага тартылбастан YouTube'дан телефон аркылуу кирешеңизди көрө аласыз. Бирок мен азыр айтып аткан YouTube продюсер кесиби сиз кадимкидей кыргыз жылдыздарынын, кыргыз атактуу инсандарынын атактуу болгон каналдарын алып барасыз. Аларга кеңешиңизди айтасыз, кандай кылса жакшы просмотр болот, кандай кылса алардын сатуусу өсөт. Жана ошол жактан сиз өзүңүздүн үлүшүңүздү, пайызыңызды аласыз. Мисалы, мындай келечим кылса болот. Ошол канал ээси айталык YouTube аркылуу өзүнүн психология боюнча билимин сатат. Айына 100 000 сом айлык көрөт. Эми сиз бардыгыңыздагы көмөктөшүп, анын айлыгын 2 эсе өстүргөнгө жардам бердиңиз. Себеби дегенде биздин YouTube продюсер модулубузда кантип башка адамдардын кирешесин өстүрүш керек, кантип сатууларды көбөйтүш керек. Ошол боюнча дагы көптөгөн ыкмалар менен таанышасыз. Эми айталык, сиз башка бирөөнүн каналын алып барып эле койбостон, ага көмөктөшүп, кирешесин өстүргөнгө жардам берип атасыз. Жана сиздин аркаңыздан анын кирешеси өсүшү менен сиз дагы өзүңүзгө көбүрөөк өлчөмдө пайызыңызды алууга укугуңуз бар. Башкача айтканда, ал адам бир коуч, психолог дейли, YouTube канал алып барат, айына YouTube'дан 100 000 сом киреше көрүп келген. Өзүнүн билимин сатуусу менен. Мындайча айтканда, курс, марафон, вебинар, дагы башка жабык болгон сабактардан. Эми 100 000 сом эмес, сиз менен чогуу иштеп баштагандан тарта ал 500 000 сом, же болбосо 200 000 сом киреше көрүп баштады. Эми сиздин себебиңизден ошондой жыйынтыкка жеткендиги үчүн ал өзүнүн тапкан кирешесинин 50% сизге бере алат. Башкача айтканда, сиз анын кирешесин 5 эсе жогорулаттыңыз, 500 000 сом таап баштады, эми сиз дагы 250 000 сом жарым түшкөн сумманы өзүңүзгө ала аласыз. Мына ушундай. Эми билиңиздер, сиздер бир гана YouTube продюсери болуп, айына 200 000 сом киреше көрө аласыз. Айтайын дегеним, мисалы, айына 500 000 сом киреше эмес, жок дегенде 100 000 сом киреше көрсө дагы, жарымын сизге бөлүп берсе, 50 000 сом болот. Бирок эч ким айтпайт сизге бир гана каналдыга продюсер бол деп. Жок. Сизде укугуңуз бар 3-4 проект менен бир маалда иштегенге. Башкача айтканда, сиз минимально 50 000 сомдон ар бир продюсерликтен киреше көрө турган болсоңуз, 200 000 сом киреше көрө аласыз башка адамдардын каналын алып барууңуз менен. Продюсер кесибинин артыкчылыгы мына ушунда турат. Ал кадр азыркы күндө өтө талапка, спроско ээ, бирок кадр жок. Мындайча айтканда, сизде орун бар. Мага көп адамдардын кайрылган сунушу мына ушунда турат. Мисалы, Мыктыбек Арсланбек агайым, Гүлзат Мамытбек эжебиз, дагы башка Самара Кеңешева, көптөгөн атагы чыккан атуулуу инсандар мага келип кайрылышат. Сенде окуучуларың барбы? Менин YouTube каналымды карап берген. Эми ошол YouTube продюсерликтин кесибинен чыккан, ошол YouTube продюсер кесибин алып чыккан соң, сиздер ошол адамдардын каналдарына ээ болуп, ошол жактан бүтүндөй өзүңүз каалаган нерсени кыла аласыз. Башкача айтканда, сиз айткан нерседегидей болот. Сизди алар уга турган болот. Ошол нерсе жарайт, бул нерсе жарабайт, мындай кылабыз, ошол нерсени өзгөртөбүз, ошондой кылышыбыз керек деп айтсаңыз, сизди уга турган болот. Анткени сизди билген, билимдүү адам катары кабыл алат жана сиздин себебиңиз менен алардын кирешеси өсүүдө. Сиз бардык организация кыла турган жерин өзүңүздүн мойнуңузга аласыз. Мисалы, ролик кандай темада жүктөлүшү керек, кандай темаларда элге ачыктап сүйлөп чыгыш керек, кандай адамдар менен жолугуш керек болот, кимдерди конокко чакырыш керек,
кимдер менен сүйлөшө калыш керек. Ошол организация ишин кылып койдуңуз, ал көп деле кыйын нерсе эмес. Бирок каналдын автору өзүнө убакыт болот кадимкидей чыгармачыл ишин арттырууга. Анткени ал буга чейин техникалык жагында карап келген, эми техникалык жагы сиздин мойнуңузда болгон соң, ал кадимкидей темаларын жакшылап козголуп чыгарганга, элге жакшы кылып сүйлөгөнгө ошол жака фокусун бөлө турган болот. А эгерде адам канал ээси ошол жака багытын бурса, көңүлүн негизги жака бурса, анда адамдардын лоялдуулугу, ишенимдүүлүгү дагы артат. Мына ушундай бири-бирибизге көмөктөшсөк, аябай жакшы болот. Эми ким продюсер боло алат жана кантип продюсер боло алат? Айырмасы жок. Сиздин жашыңыз 18ге чыга элек болсо дагы, сиздин кесибиңиз жок болсо дагы, үй кожойкеси болсоңуз дагы, телефонуңуздун жардамы менен продюсер боло аласыз. Анткени сизге компьютер болушу шарт эмес. Бардыгын телефондон дагы башкарып көрүп, айтып тура аласыз. Мына ушундай шартта. Демек, ар бир адам YouTube продюсер боло алат. Мен өзүм 5 жылдан бери жеке брендиме иштеп келем жана YouTube'да кандай темаларды алып чыгыш керек, кандай кесип ээлери, YouTube каналдын адамдары кандай кылып YouTube каналын алып барыш керек, жакшы сатуулары сону мыкты болуш үчүн. Менде өзүмдүн дагы мыкты болгон ийгиликтеримден бар. Мисалы, биз мурда мыкты эс тутум курсун алып чыкканбыз, дикция курсун алып чыкканбыз. YouTube аркылуу сатууларды жасайт элек жана күчтүү сатууларды кыла алдык. Эч ким YouTube аркылуу сатуу жасай электе. Кийин эле сатууларды Instagramдан адамдар жасап баштады, бирок YouTube'дан алгачкы сатууларды мен жасап баштадым. Ага чейин адамдар сатуу кылбайт эле. Азыркы күндө дагы орун бош турат. YouTube'га келип эле сиз ордуңузду алып, ошол жактан күчтүү сатууларды жасай аласыз. Анан ошондой эле мени менен иштөөнүн артыкчылыгы, мен аркылуу YouTube продюсер кесибине ээ болушуңуз менен сиз ошондой атактуу, таанымал инсандарга иштегенге мүмкүнчүлүгүңүз болот. Анткени адамдар мага келип кайрылганда мен сизди сунуштай турган болом. Башкача айтканда, жумуш орунду дагы камсыз кылып түзүп бере алабыз, ошого шарттар түзүлө берсе. Башкача айтканда, көп адамдарга YouTube'дун түшүнүгү келе баштаган сайын, улам мага кайрылат жана мен сиздерди монтип туруп өткөрүп бере турган болом. Мынакей ушул окуучум YouTube продюсер кесибин аркалап чыккан, анан мына ошол адамды сиз өзүңүздүн кызматыңызга алсаңыз болот деп тапшыра турган болом. Бирок албетте сөзсүз түрдө YouTube продюсер кесибин аяктаган соң атайын экзаменден өтөсүз. Ошол адамга тапшыра электен алдын мен сизди текшерип алам. Чындап эле менден алган билимиңиз так туура аткара алдыңызбы? Так туура түшүнө алдыңызбы? Туура эмес маалымат жетип калбайбы? Ошол себептен экзаменден өтөсүз, анан кадимкидей жумушуңузга орнойсуз. Мына ушундай. Анан сөзсүз түрдө вебинарды өткөрүп жүрбөңүз. Себеби дегенде акысыз вебинарда мен сабактын негизинде эле канчалган маалыматты бере алсам, бүтүндөй вебинардын ичинде 2 саат аралыгында андан дагы көп акысыз билимдерден бере алам. Андыктан өткөрүп жүрбөңүз.